Үстүбүздөгү жылдын 4-октябрында эл аралык инновациялык технологиялар университетинде улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына арналган мамлекеттик тил, маалымат технологияларында аттуу илимий практикалык конференция «Сынак. Эне тил жана Айтматов» аталышындагы салтанаттуу иш-чара болуп өттү. Бул иш-чара Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил комиссиясы тарабынан жарыяланган «Эне тил жана Айтматов» 3 айлыгынын алкагында болду. Бүгүн бизде 2 иш-чара өтүүдө. Биринчиси Кыргыз Республикасынын президентинин алдындагы улуттук тил комиссиясынын жана биздин Кыргыз Республиканын билим берүү жана илим министрлигинин, биздин эл аралык инновациялык технологиялар университетинин жана жоопкерчилиги чектелген Улутсофт компаниясы менен биргеликте Кыргыз мамлекеттик тил, маалымат технологияларында атындагы сынак конкурс болуп жатат. Бул сынакка жогорку окуу жайларында жана орто окуу жайларындагы бардык студенттердин өздөрүнүн демилгелери менен жасалган программалар, компьютердик программалар жана мобилдик тиркемелердин кыргызча жасалган тиркемелердин бардыгынын конкурс сынагы болуп атат. Ошол сынакка катышуучулар бир канча жогорку окуу жайлардан келген. Ошол окуу жайлар менен биргеликте эртең менен баштаганбыз. Бүгүнкү күндө ошол конкурс болуп жатат. Бул иш-чаранын бардыгы тең Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына арналган. Ошондой эле Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына арналган Чыңгыз Айтматов жана Эне тил аттуу республикалык деңгээлдеги жогорку окуу жайлардын ортосунда конференцияда болуп жатат. Конференцияга мамлекеттик тил комиссиясынын өкүлдөрү, жогорку кеңештин депутаты Кубанычбек Жумалиев, бир катар жогорку окуу жайлардын студенттери жана мугалимдери, эл аралык инновациялык технологиялар университетинин профессордук окутуучулук курамы катышты. Алгач эле эл аралык инновациялык технологиялар университетинде кыргыз тили кабинетинин официалдуу ачылышы болду. Конференцияда улуттук тил комиссиясынын жетекчиси Назаркул Ишекеев сөз сүйлөп, окуу жайдагы аткарылып жаткан алгылыктуу иштерди баса белгилеп, студенттерге абдан жакшы шарттардын түзүлгөндүгүнө, эң сонун табылгалар бар экендигине кубанганын жашырган жок. Мен ойлойм, бул жерде бүтүрүүчүлөрдүн билим алуусуна, болгондо сапаттуу билим алуусуна абдан жакшынакай шарттар негизделип жаткандыгы. Ошону менен бирге эне тилибиздин маанисине кенен токтолду. Ушундай керемет мекенди берген элибиз, ата бабаларыбыз кырымдар бою күрөшкөн. Алар кан төккөн, терин төккөн, өмүрүн арнаган. Ушул ала тоодой мекенди бизге өткөрүп берчү. Караңыздарчы, ошондуктан биз ар дайым ойлонушубуз керек, толгонушубуз керек. Мына ааламдаштыруу мезгилинде жашап атабыз. Ага эмнени каршы коебуз? Тилибизди каршы коебуз. Тарыхыбызды каршы коебуз. Маданиятыбызды каршы коебуз. Эгерде андай баалуулуктарыбыз жок болсо эмне болобуз? Башка этносторго сиңип жок болобуз. Студенттер арасында өткөн программалоо боюнча кыргыз тилин маалыматтык технологияларда колдонуу аттуу сынактын жыйынтыгы чыгарылып, жеңүүчүлөр баалуу белектер менен сыйланды. Сынакка Улутсофт жоопкерчилиги чектелген коому жана Инфоком мамлекеттик ишканасы демөөрчүлүк көрсөттү. Ошондой эле мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссия, Айыл банк, РСК банктар да белектерин тартуулашты. Белгилей кетсек, сынак мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссия, Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлиги, Улутсофт жоопкерчилиги чектелген коому жана эл аралык инновациялык технологиялар университети тарабынан уюштурулган. Сынак тууралуу калыстар тобуна кирген мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын мүчөсү Айзарат Эсенов төмөнгүлөргө токтолду. Жалпы жонунан 10 программа келди. Биздин жанагы акыркы баскычтан өткөн 10 программа болду. Буга чейин биздин жобого ылайык критерийлер негизинде жана өтпөй калган программалар болду. Өткөн программалар 10 долбоор болду. Баалоодо 4 критерий менен бааладык калыстар тобу. Жаңылыгы, оригиналдуулугу, экинчи баскычы жанагы кеңири колдонуу мүмкүнчүлүгү, жайылтуу мүмкүнчүлүгү, үчүнчүсү жанагы интерфейс, колдонуудагы интерфейси. Ошого баалап атканда ар бир долбоордун өзүнчө интерфейси жасалгасына баа берип аттык. Негизинен автордук укук деген бар. Буга бизге келген долбоорлордун 2-3 патенттелиптир. Патентке жанагындай арыз беришиптир. Калган долбоорлор деле жакшы аягына чыгып, толук иштелип чыккандан кийин
патентке, кыргыз патентке билдирме беребиз. Салтанаттуу иш-чара эл аралык инновациялык технологиялар университетинин студенттери тарабынан даярдалган майрамдык концерт менен улантылды.